Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү ошо тренинг сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабак ушул жалпы республикалык тестке даярданууда ушул окуу жана түшүнүү бөлүмүнө көңүл бурабыз. Окуу жана түшүнүү бөлүмүн ийгиликтүү кантип тапшырабыз? Окуу жана түшүнүү бөлүмүн ийгиликтүү тапшырыш үчүн эң биринчи ошол бүгүнкү күндөн баштап азыр бүгүнкү күндөн баштап балдар окуй башташыбыз керек да, көбүрөөк китеп. Суроолорду азыр мен биринчи ушу бир 30 минутта сүйлөйүн, андан кийин силерге уруксат берейин, ошондо голосовойго чыгып суроолорду бергиле. Окуу жана түшүнүү бөлүмүн жакшы тапшырыш үчүн эң биринчи биз минутасына 200 сөз окушубуз керек балдар. Минутасына 1 мүнөткө 200 сөз. Демек эң биринчи 1 мүнөттө биз 200 сөз окушубуз керек экен. Азыр сабактан кийин өзүңөр минутасына окуп көргүлө. Силер ким 200 сөзгө жетпесе, демек өтө слабый. Экинчи, демек 200 сөз окугандан кийин бул биринчи этап, экинчиси биз эске тутууну машыктырышыбыз керек экен. Эске тутууну машыктырабыз. Эске тутууну машыктырганда биз ошол тексттерди эстеп, ошол тексттерди жакшылап эстеп, бир текстти мисалы үчүн биз окуй турган болсок, ошол текстти эстеп калууну биз машыктырышыбыз керек да. Ошондо кандай кылабыз? Мисалы үчүн биз эске тутууну машыктырууну бул изложение аркылуу кылабыз да. Мисалы үчүн карагыла. Мисалы үчүн биз бир текстти алабыз силер менен. Текстти алабыз дагы, окуйбуз. Анан түшүнгөнүбүздү жазабыз. Мисалы үчүн бир текст алабыз дагы, ошол текстти 5 минутта окушуңар керек болот балдар. Текстти 5 минутта окуйсуңар дагы, анан ошол китепти мисалы үчүн алдык. Ошол китепти бул жеринен башынан аягына чейин бир бетте окудук, экинчи бетте окудук. Окуп бүткөндөн кийин эле китепти жабабыз дагы, тетрадты ачабыз, анан түшүнгөндөрүбүздү жаза беришибиз керек. Эми бул жерде бул тапшырманы силер кылганда, башында биринчи жолу кылып атканда эч кандай мээге эч нерсе деле келбеши мүмкүн да. Себеби эске тутуубуз начар, көп нерсе эстей албайбыз. Ошондо биз эстей албайбыз. Ошондо кандай кылышыбыз керек? Эң биринчи силер бардыгын баштан аяк жазып эмес, мээңерге келген эле сөздөрдү жазуудан башташыңар керек. Мисалы үчүн 2 барак окугандан кийин ошонун ичинде бардыгын эстей албайсыңар, бир 10%, 5% маалымат деле эстеп калышыңар мүмкүн. Ошондо силер бир сүйлөмдү эстей албай атсаңар дагы, жөн эле бир арбуз деген сөз эле келип атса, бир арбузду окудум эле, же болбосо үй, же болбосо бир талант деген сөздү эстеп кетсеңер, ошону эле тетрадка жазып точка коюп коюшуңар керек да. Демек, эң биринчи процессти башташ керек экен. Процесс ошол жазуу. Анан биринчи күнү мына эптеп 10 сөз чыгардыңар, андан кийин эртеңки күнү дагы эле ушундай кыласыңар да. Дагы эле ошо китепти аласыңар. Китепти алганда эми мындай өтө эле жөнөкөй, жеңил китептерди албагыла, мындай кичине кыйыныраак, баягы предметный тестке даярданып атсаңар, химияны алгыла, физика, география, тарыхты алып окугула. Мына тарыхты окусаңар дагы ой жүгүртүңөр аябай өнүгөт да. Себеби мындай даталарды эстеп калыш керек. Анан ошондо экинчи күнү уже ушуну жаза турган болсоңор балдар, силерге экинчи күнү мына биринчи күнү 10 сөз жазсаңар, экинчи күнү уже 20 сүйлөм жаза баштайсыңар. Анан 3-4 күн өткөндөн кийин ошол окуган тексттин уже 70-80%-ин жаза баштайсыңар. 10 күн өткөндөн кийин күндө ушунда 2 барак окуп эле, анан түшүнгөнүңөрдү жазып кое бере турган болсоңор, 10 күн өткөндөн кийин уже канча окусаңар почти 80-90%-ке чейин жетет да. Эске тутуңар, мына
ошол окуу жана түшүнүү текстти окуганда 70-80%ын биз эстеп кала турган болсо кандай сонун. Бул мен конкурс уюштурам атайын. Ким ошол изложенияларын жазган болсо, ошо изложенияларын жазып, ошо бир ай бою жазып, ошо изложенияларын көргөзө турган болсо, биз дистанциондук курстарга атайын акысыз доступтарды беребиз. Эгерде ким ошол тапшырмаларды аткарса, мага байланышып, ошо видеодон жазган изложениялардын бардыгын көрсөтөт да тексттер. Мен болсо суроо берип аныктайм, ошол кимиси өзү жазган полный, себеби 2-3 суроону берип эле окуучуларды тактап билсе болот. Бул эң биринчиден силерге өзүңөргө плюс, что эске тутууңар өнүгөт кадимкидей. Элестете бергиле балдар, эске тутуубуз жакшы болсо, силер мисалы үчүн окуу жана түшүнүү бөлүмүнө келгенде, ошол 1 саат убакыт берилгенде 4 текст берилсе, силер текстти бир эле жолу окуганда эсиңерде калбайт да. Анан 2 жолу окуп чыккандан кийин убакыт бүтүп калат полный эле. Мисалы үчүн ошо 4 тексттин бардыгы биригип бир 3000 сөзгө чейин жетет экен, биз эсептеп чыктык. Анан минутасына 100 сөздөн окуй турган болсоңор, 3000 сөздү жарым саатта окуп өтөсүңөр да силер. Жарым саатта. Анан биз бир текстти бир эле жолу окуганда түшүнбөйбүз да, чынбы? Ошон үчүн сөзсүз 2 жолу окушубуз керек. Элестете бергиле, эми 4 текст 3000 сөздү силер жарым саатта бир жолу окуп бүттүңөр. Андан кийин экинчи жолу окуп бүткөндөн кийин ортодагы ошо окуу жана түшүнүү бөлүмүнө бөлүнгөн убакыт бүтүп калды. Администраторлор айтат да, силер 2 жолу окуп бүтүп түшүнүп белгилейин деп атсаңар болду, кийинки бетти ачкыла десе эмне кыласыңар? Мындай күлкүлүү эле бир жагдай болуп калат, көрдүңөрбү? Мындай чынына келгенде ошондой болот. Анан көбүнчө окуучулар эмне кылат? Чыныгы тестте отурганда текстти бир сыйра окуп бүткөн, бир сыйра деле окубайт, ошол тексттин жарымына чейин жеткенден кийин, башында эмне болуп атканын эсинен чыгып кеткенин түшүнгөндөн кийин, башында эмне болуп атканын билбей калат, унутуп калганын билгенден кийин ал текстти окубайт дагы, эмне кылат? Жөн эле сразу эле суроолорду окуп эле белгилеп баштайт да окуучулар. Бирок эгерде силер текстти окубай туруп эле суроолорду белгилей турган болсоңор, анда ошол 30 суроо болсо, 30 суроонун ичинен 5-6 суроосуна эле туура жооп беришиңер мүмкүн. Бул өтө уже мисалы үчүн өтө көп баллды уттурасыңар да бул жерден. Ошондуктан текстти түшүнбөй туруп биз жооп бере албайт экенбиз балдар. Ошондуктан биз эң биринчи 1 мүнөттө 200 сөз окушубуз керек экен, 1 мүнөттө. Анан экинчиси эске тутууну машыктырат экенбиз. Демек, эске тутууну машыктырганда биз эске тутуунун өтө көп формалары бар балдар. Кээ бир адамдар мисалы үчүн жерлерди жакшы эстеп калат да, мисалы үчүн шаарга бир эле жолу бир тууганын үйүнө барган болсо, ошо жолду толугу менен эстеп калгандар бар да. Бул мындай мейкиндик эсте тутуусу деп. Экинчи бар, мисалы үчүн цифраларды жакшы эстеп калат. Бирок китептерди окуса эстей албайт. Кээ бирөө китептерди окуса жакшы эстеп калат, анан цифраларды, башкасын. Демек, эске тутуунун өтө көп формалары болот экен балдар. Бизге болсо ОРТда эң керектүүсү бул тексттерди эмне кылышыбыз керек экен? Текстти окуганда ошону эстеп калышыбыз керек да мына. Демек, бул текстти эстеп калыш үчүн биз жөн эле китепти көп окуу үстүндө эмес, окуп туруп мээде калганын кайра кагазга түшүрүшүбүз керек экен. Мына ушул көнүгүүнү аткара турган болсоңор балдар, силер кыска мөөнөттүн ичинде эске тутууңар аябай жогорку деңгээлге жетет. Бул мына ушул 2 нерсени кылышыбыз керек экен. Биз ылдам окуу атайын курсун өткөнбүз, 6 сабак бар. Мен силерге ошол азыр сабак бүткөндөн кийин ошол ылдам окуу курсу боюнча ссылканы жөнөтүп коеюн. Ошол сабак 6 сабак өтүлгөн. Ошо 6 сабакты силер ичиндегилердин бардыгын аткара турган болсоңор, минутасына 200 сөздү жетип каласыңар да ошо курсту бүткөнгө чейин. Андан кийин эске тутууну машыктыруу боюнча мен силерге айттым. Муну аткарышыңар керек. Андан кийин ушул 2 нерсе бул эң негизги биринчи этапта. Мисалы үчүн биз үйдү куруп атканда эң биринчи фундаментти куюп, анан үйдүн дубалдары курулуп баштайт, чынбы? Ошо эң биринчи бизге керектүү фундамент бул минутасына 200 сөз, экинчиси окуганыбыздын 70-80%-ын эстеп калышыбыз керек. Ушул экөө болгондон кийин гана анан биздин логикабыз иштей баштайт балдар.
жалпы республикалык тестте тапшырмалар логикалык деп мына бизге айтылып атат. Логиканы качан иштейт экен? Качан биз ошол эң негизги фундамент элементардык нерселерди аткарганда. Мисалы үчүн математиканы ала турган болсок. Математикада мисалы көбөйтүүнүн таблицасын билсек, анан биз баягы көбөйтүү бөлүүлөрдү оңой аткара баштайбыз. Ошол сыяктуу логикабыз иштей баштайт да, ошол элементарный нерселерди билгенде гана. Ал эми окуу жана түшүнүү бөлүмүнө келгенде ылдамдыгыбыз жогору болуш керек экен. Экинчиден эске тутуубуз жакшы болсо, тексттерди анда биздин логикабыз иштейт экен. Себеби биз эгерде жай окуй турган болсок, аябай жай окуп атканда бул адам уже башында эмне болуп атканын унутуп калат да. Мисалы үчүн элементарный салыштыра турган болсок, машина тез жүрүп баратса, мисалы үчүн Бишкектен Казакстанга чейин жолдо машина менен барсак, биз жолду эстеп калабыз. Бирок эгерде биз жөө баса турган болсок, жолду эстеп калыш кыйын да. Себеби жай басканда биз көп нерсени ойлонобуз дагы, анан ойлонуп атып эле жолдорду эстеп кала албайбыз. Ал эми бат-баттан машина жүрүп баратканда, биз мындай нерселер аябай тез өтүп атканда жаттап калышыбыз тез болот экен. Ошондой эле тез окуганда дагы ылдам окуй турган болсок, бизге информация оңой кирет экен. Кээ бир окуучулар айтат, мен жай окусам түшүнөм деп, бул мындай окуу процессин жакшы түшүнө бербеген мындай ошентип ойлошот да окуучулар, бирок андай эмес. Демек биз ылдамдыгыбыз тез болсо, тезирээк информацияны түшүнүп алууга мүмкүнчүлүк болот экен. 200 сөз ошондо аябай жакшы ылдамдык. Андан кийин балдар ушул экөөнү бүткөндөн кийин биз эмне кылышыбыз керек экен? Окуу жана түшүнүүнүн ичиндеги суроолордун түрлөрү менен таанышып чыгышыбыз керек. Суроолордун түрлөрү, мен ошолор тууралуу маалымат берейин. Мисалы үчүн, кээде уккансыңар, текстти окубай эле белгилеп койсо болот экен депчи. Ал нерсе деле бар, бирок текстти окубай туруп эмес, текстти толук окубай туруп десе туура болот да. Себеби текстти такыр эле окубай белгилей албайсың балдар. Болбойт, ал мүмкүн эмес. Биз суроолордун түрлөрү бар экен, ошо түрлөрүнө жараша анан окуса, то есть карап талдайт экенбиз да. Мисалы үчүн биринчиси жалпы суроолор болот экен балдар. Жалпы суроолор бул биринчи түрүнө кирет. Жалпы суроо болгондо тексттин негизги идеясы кандай, автор өзүнүн ою менен эмнени айткысы келген бул текстте, окуучуларга кандай бир маалыматты жеткиргиси келип атат деген мындай жалпы суроолор берилет. Бул жалпы суроолорго жооп бериш үчүн биз текстти толугу менен окуп чыкмайынча жооп бере албайт экенбиз. Демек жалпы суроолор болот экен. Экинчиси конкреттүү суроолор. Конкреттүү суроолор. Конкреттүү суроолор бул 5-чи сап, же болбосо 10-чу сап деп сурайт да. Конкреттүү же бир сөздү сурайт, же бир сүйлөмдү сурайт экен балдар. Ошондо бул конкреттүү суроолор болсо, конкреттүү суроолорго жооп бериш үчүн биз ошол гана жерди окуп туруп жооп берип койсо болот экен да. Мына ошондо ошо сапты гана окуп анан жооп берип койсок боло турган бул конкреттүү суроолор болот экен. Үчүнчүсү абзацтык суроолор. Абзацтык суроолор булар ошондо булар деле сап бар балдар бул жерде. Мисалы үчүн 5-чи сап менен, мисалы үчүн 5-чи саптан мисалы үчүн 15-чи сапка чейин деп сурашы мүмкүн да. То есть бул жерде уже саптар аябай узунураак болуп калат экен балдар. Так, бул жерде саптар узун болот экен. Ошондо бир абзацты камтып калат да, ошондо өзүнөчү бир абзацты камтып калат. Ошондо бул абзацтык суроолорго жооп бериш үчүн дагы биз ошол абзацты окуп туруп жооп берсек болот экен. Төртүнчүсү анан курама суроолор деген бар. Курама суроолор болгондо, мисалы үчүн, бир текстти алат дагы, ошондо 105-чи, 130-чу, 105-чи, 110-чу саптагы ойлор 75-чи, 80-чи саптагы ойлорду толуктайт, төгүндөйт, карама каршы чыгат деп мындай
тексттин эки бөлүгүндөгү эки сүйлөмдү алып бири-бирине болгон катышты сурайт да. Мисалы үчүн эң көп сураганы бул себеп натыйжаны сурайт экен. Себеп натыйжа төгүндөйт, карама каршы чыгат, салыштырат, окшошпу, экөө тең окшош, экөө бири-бирине карама каршы деп ушундай ойлорду сурайт экен. Демек, мындай суроолорго жооп бериш үчүн дагы ошол тексттин бөлүктөрүн окуп, анан жооп берип койсо болот экен. Демек, биз кандай бир ыкманы, тактика, кандай бир жолду карманышыбыз керек да. Мисалы үчүн биз ортого киргенде мен да өзүм ошондой кылат элем, окуучуларды да ошондой кылып үйрөткөм. Аябай жакшы результаттарды берет. Жанагы сыноо тесттерди тапшырып көргөндө дагы ушуну силер кылып көргүлө. Окуу жана түшүнүү бөлүмү келгенде эң биринчи биз текстти окубайбыз. Бирок окуйбуз негизи эле. Такыр эле окубайбыз эмес, биринчи текстти окубайт экенбиз да, эң биринчи эмне кылабыз? Суроолорун ачат экенбиз. Биринчи суроону карайбыз. Мисалы үчүн биринчи суроону карайбыз дагы, суроонун түрүн аныктайт экенбиз. Мисалы үчүн, суроонун түрүн аныктайбыз дегенде конкреттүүбү, жалпыбы, курамабы билет экенбиз. Эгерде суроонун түрү жалпы болсо, анда ал суроону аттап кете беребиз, жооп бербейбиз ага. Экинчи эмне кылат экенбиз? Суроо жалпы болсо, аттап кетет экенбиз. Бул мындай ушундай жалпы болсо, аттап кетебиз. Кийинки суроого өтөбүз да. Кийинки суроону окуйт экенбиз. Ошондо балдар, кийинки суроо конкреттүү болсо, анда ошол текстти табабыз дагы, ошол жерин окуйбуз дагы, суроого жооп берип коебуз. Анан кийинки үчүнчү суроону карайбыз. Үчүнчү суроо курама болсо, аны дагы жооп беребиз. Төртүнчүсүн түрүн билбей калышыбыз мүмкүн. Кээде конкреттүүбү, жалпыбы. Эгерде билбей калсак, суроонун өзүн эле окуйбуз дагы, кийинкиге өтүп, ошентип 10 суроого чейин бардыгын карап чыгабыз. Демек, текстти окуштан мурун эң биринчи суроолор менен таанышып чыгат экенбиз. Анан арасында конкреттүү, абзацты, курама суроолор болсо, аларга жооп берип койсок боло берет экен. Ошентип 10 суроонун ичинде 4-5 суроосуна, мисалы үчүн биз суроолорду окуп баратканда эле уже жооп таап кетсек болот экен. Улам чукуп окуп атып, жанан текстти окуй электен мурун суроолору менен таанышып чыкканда, балдар жоопторун окубайсыңар силер. Мени ашыкча информация менен жүктөбөгүлө. Ошол суроолордун өзүн окуганда текст эмне жөнүндө боло тургандыгын биз билип калат экенбиз да. Мисалы үчүн жакшы билип калабыз, ошондо текстти кийин окуй турганга мындай информация мээге даяр болуп калат да, мен мына ушундай ыкма менен. Анан 10 суроонун ичинде дайыма 4-5 суроосу саптарды берет дайыма. Саптарды карап, ошондо силер 10 суроону окуп чыкканга чейин уже 3-4 суроосуна жооп берип коесуңар. Ошондо өзүңөр мындай кадимкидей жеңилдей түшөсүңөр да. Себеби мындай көп эле байкасаңар, мисалы үчүн мен ОРТга киргенде дагы ошо байкайт элем, мындай эки жактагыларды карасам, мисалы үчүн мен суроолорду окуп атам да, буларды карасам, окуучулар эмне кылып аткан болот? Текстти окуп аткан болот да. Ошондо мен 10-чу суроонун бардыгын уже бир сыйра карап чыгып, түрлөрүн аныктап, жооп берүүчүсүнө жооп берип бүткөндө, уже ошону биринчи операцияны жасап бүткөндө окуучулар эмне кылган болот? Жанымдагыларды мисалы үчүн карасам, жаңы эле текстти окуп бүткөн болот да. Мен уже 3-4 суроосуна жооп берип койдум мисалы. Көрдүңөрбү? Себеби мындай ыкмасын билсеңер жеңил болот да. Андан кийин биз 3-4 суроосун жооп бергенден кийин кээде арасында суроолорду окуп атканда ачкыч сөздөр деп коет. Мисалы үчүн мегалодон деген сөздү көрүп атасыңар. Мегалодонду окумуштуулар же болбосо мегалодонду окумуштуулар мындай качан көрүштү, же болбосо эмне себептен изилдей башташты деген сыяктуу бир сүйлөмдөр болсо, кийин силер текстти окуп баратканда ошо мегалодон деген сөздү эстегенде эле баягы суроону уже кайра караса болот да. То есть аябай мындай көп жерден пайдасы бар да. Себеби бир жактан суроодон көргөн сөздөрдү тексттен окуп баратканда уже эстеп кетебиз да, анан кайра суроого кайтып, кайра ошол жерди окуп, анан уже активдүү тапса болот да жоопторду. Анан мына суроонун түрүн аныктайт экенбиз, жалпы суроо болсо калтырып кетебиз да, конкреттүү суроолорго жооп берет экенбиз. Анан бардык 10 суроону бүткөндөн кийин биз текстти башынан баштап окуй баштайбыз бир жолу.
Ошондо биз азыр 200 сөз ылдамдыкка жеткиле деп атам балдар. Бирок ОРТ учурунда силер 200 сөз эмес, 150 сөз ылдамдык менен окусаңар нормальный болот. Себеби ал учурда мына биз ыкмаларды колдонуп атабыз, бирок азыр машыга беришибиз керек 200 сөзгө. Бирок ОРТда өтө тез эмес, өтө жай эмес, 150 сөз ылдамдык менен окусак болот экен. Көрдүңөр, биз биринчи суроолор менен таанышып чыкканда аябай көп нерселерге жооп берип койдук. Текст эмне жөнүндө боло тургандыгын да билип калдык. Андан эмне кылат экенбиз? Андан кийин уже башынан аяк бир сыйра окуп чыгышыбыз керек текстти. Окуп баратканда анан баягы суроолордон улам кайтып турабыз дагы, анан жооп берүүчүсүнө жооп берип кетет экенбиз балдар. Мына ошентип текстти негизи иштеп чыгыш ушундай. Мен силерге азыр жалпысынан тааныштырып атам да кандай болот. Анан бул жерден текстти мен азыр ачып дагы бир иштеп да бир көрсөтүп берсем дедим эле, анан бирок кол алдыңарда текст жок болгондуктан кичине неудобный болуп калат да бул жерден. Ошол себептен мен силерге жалпы ушул ыкмалары менен эле тааныштырып кетейин. Так, негизги ыкмалар ушул болду. Азыр мен кичине суроолорду карап көрөйүн бул чатты. Так. Суроолоруңар болсо жазгыла. Суроо деле жок экен, Суроолоруңар болсо жазгыла балдар. Так. Суроо деле жок. Демек, дагы бир жолу анда кайталап өтөйүн, эмне кылышыбыз керек экен, Силерге мен үй тапшырма катары берейин. 1 мүнөттө, демек 200 сөз ылдамдыкка жеткиришиңер керек экен. Кантип жеткиресиңер, мен силерге ссылка жөнөтөм. Ылдам окуу курсун биз өткөнбүз. Өткөндө сентябрь айында өттүк окшойт. Анан ошол нерсе видеолору уже запись кылып койгонбуз, силерге биз жөнөтөбүз. Анан эске тутууну машыктыруу боюнча. Эске тутууну машыктырууну биз мен ошол видеонун дагы запись кылып коем, муну да жөнөтөм. Кантип машыктырып алат экенсиңер, аны дагы көрөсүңөр. Дагы жаңы суроолор келди, мен азыр окуп коеюн. Так. Так. Суроо химиядан сабак болобу дейт. Мен эмне жөнүндө сүйлөп атам, силер эмнени ойлоп отурасыңар, Мугалимдериңер айтабы тиги. Учпай бул жерде класста отур депчи. Себеби адамдын денеси отурганда акыл эси башка жакта. Бирөө медакадемияга кантип тапшырам деп кайгырып отурат экен да азыр бул жерде. Балдар, химия болот ооба, Кудай буйрса, курс уже башталат. Ошол телеграмга ошо ботко жазып койгула, катыша тургандар. Кененирээк мен маалымат берем. Бул жерден азыр окуу жана түшүнүү боюнча кененирээк ошого токтололу. Тез окууга тренинг өтүп бериңизчи дейт. Тренинг өтүп койгонбуз балдар, уже ошол видеолорду мен жөнөтсөм, ошол видеону эле көрүп койсоңор, ичиндегилердин бардыгын аткарсаңар, Кудай буйрса жакшы болот. Курама суроолор дейт, Курама суроолорду түшүндүрө кетсеңиз дейт. Мен силерге азыр бул жерден бир тестти ачып көрөйүн балдар. Так, азыр 1 мүнөт. Так, анда суроолорду карайлы дагы. Так. Мына окуу түшүнүүдө дейт, тест баракчасы сураксыз ачпагыла дейт, Сиз ача бергиле дейсиз дейт. Мындай болот да балдар. Себеби тесттин ар бир бөлүмүндө кийинки бөлүмүнө өткөнгө болбойт. Мен айтып атам, что эмени окуу жана түшүнүү бөлүмү учурунда келгенде силер окуу жана түшүнүү бөлүмүн башынан аягына чейин ошол гана бөлүмдү ачса боло берет. Бирок силер окуу жана түшүнүү бөлүмүнө келгенде баягы аналогияга, математикага кайтканга болбойт, же болбосо грамматикага кийинки бөлүмгө өтүп кеткенге болбойт. Окуу жана түшүнүү бөлүмү учурунда ошо окуу жана түшүнүү бөлүмүндөгү бардык барактарын ачса боло берет экен. Түшүндүңөрбү? Силер туура эмес түшүнүп алыпсыңар. Так, дагы суроолорду көрөлү. Мен ошону айттым. Офлайн түрүндө өтөсүңөрбү дейт. Ооба, офлайн түрүндө да бар.
Жалал Абад Ош шаарларында бар бизден окуу борбор. Эгерде ошо жакка жакын болсоңор, өтсөңөр болот. Анан башка региондор дистанциондук курстарыбызга катталып окусаңар болот. Мен азыр ошо түшүндүрүп аткан нерселердин бардыгынын дистанциондук курстарыбызда бар. Тексттерди да разбор кылганбыз, кенен ал жакта бар. Так, дагы суроолорду көрөлү. Так. Бесплатный курска кантип катышса, жана мен айттым, изложенияны 30 изложение жазган окуучулар мага көрсөтсөңөр, ошону ким ошону аткарса, мен ошо доступ берем. Биздин дистанциондук курстарга ошо аракет кылган окуучуларга биз беребиз. Эгерде ким ошол 30 изложенияны аткара турган болсо. Изложение кандай болуш керек? Изложение ошол китепти аласыңар дагы, ошо китепти бир сыйра окуйсуңар, 2 баракты окуп, мээде калганын жазасыңар. Ошондо обязательно бүгүнкү число коюлуш керек. Бүгүнкү число коюп бир изложение, бир күндө бир 3 изложенияга чейин жазсаңар болот. Ошондо 30 изложенияны, мисалы үчүн 10-11 күндө силер жазып бүтүшүңөр мүмкүн. Анан мага ошол изложениеңарды мындай көрсөтүп, тетрадыңарды мына мен жаздым, мондай болду деп ошо видеого тартып, мына барактарын минтип ачып көрсөтүп койсоңор, анан биз силер менен байланышабыз дагы, ошол курстарга доступ беребиз. Так, окут түшүнөдө биринчи суроону окуп андан кийин текстти окусак дейт. Убакыттан утурбайбызбы дейт. Жакшы суроо. Мындай болот. Бул жерден мен силерге убакытты утуу жолун көргөзүп атам да. Силер мисалы үчүн эгерде биринчи текстти окусаңар, суроосун окубай туруп, текстин окуп бүткөндөн кийин силер 10% эле эсиңерде калат да. Анан силер суроону окуп атасыңар баары бир. Тексттин 10% эле эсиңерде калды. Анан текстти кайра окуш керек болот да. Ошондо силер тескеринче убакытты уттуруп атасыңар да бул учурда. Ал эми биринчи силер суроону окуй турган болсоңор, силер текстти окуй элексиңер, бирок суроону окусаңар, мисалы үчүн, уже суроолордо берилип атат да, сүттү канча температурада сактаса ирибейт деп мисалы үчүн суроо берилип атса, уже сүттү сактоо еще температура ириткен, ирибейткен, уже текстте эмне, көрдүңөр, текстте эмне жөнүндө боло турганын уже ойлоно баштадыңар. Ушинтип силер 10 суроосун тең окуп бүткүчө, текст эмне жөнүндө болоорун уже билип калдыңар. Анан ошол текстти окуп баратканда, текстте жанагы канча температура сактаса сүт ирийт, ирибейт деген сүйлөмдөргө келгенде силер сразу эле ошо баягы суроонун жообун дагы таап аласыңар да. Анан ошол суроолорду окуганда текст эмне жөнүндө болоорун силер алдын ала уже билип калгандан кийин текстти бир сыйра окуганда эле мээңерге уже кирип кетет текст. Ошондо силер сөзсүз утасыңар да. Бул көп жылдан бери биз практика кылганда жакшы результатты берген ыкмалар. Азыр мына орто боло элек. Силер сыноо тесттерин тапшырганда ушу мен айткан методикаларды колдонуп көрсөңөр, сөзсүз результат аласыңар. Убакытты сөзсүз утасыңар да мына. Так, андан кийин. Так, бата берип атышат, рахмат. Так, көркөм стилдеги текст келбейт дейт. Мындай да, көркөм стилдеги текст келет келбейт эмес, тексттер ар кандай болот. Текст интервью деле болот. Мисалы үчүн Чыңгыз Айтматов менен бир журналист Чыңгыз Айтматовтан интервью алып аткан деле бир текстти берип кое берет. Текст илимий болот. Кээде мисалы үчүн публицистикалык стиль, көркөм стиль, любой стиль берилиши мүмкүн да балдар. Ошондуктан силер кандай гана стиль болбосун окуп ичиндеги маалыматты суруп чыкканды үйрөнүшүңөр керек. Себеби университетке барганда силер ал жактан тексттерди окуп түшүнүшүңөр керек да. Ошону текшерет да. Так, китепти, текстти кантип үчүнчү адам болуп окууну үйрөнүш керек дейт да. Суроого түшүнгөн жокмун. Так, конкурстан канча окуучу отса баары, так. Конкурстан канча окуучу отса баары бесплатный окуйбу дейт да. Бул конкурсту, бул азыр мына 80 адам катышып атат да, могу жерде. Ошо 80 адамдын бири экөө эле кылат, мен точно билем да. 80 адам баары кылбайт бул жерден. Мисалы үчүн адам мындай эме да.
секреттер бар го, секреттер. Сен ушундай кылсаң сен ийгиликке жетишесиң десе, алар ооба деп коюп кылбайт баары бир. Адамдар барды, мисалы үчүн канча секреттерди айт, азыр мен могу айтып атам, могуларды силер по-любому кылбайсыңар, по-любому. Көбүңөр. Ушул жерде 80 адамдын ичинен бир, билбейм, 10% ичинде бир 7-8 окуучу отурат да, ошолорго жетет. Калгандары жөн эле кино көрүп эле отурат да, корейский кино көргөндөй элечи. Бүтөт да, сонун болду, барат деп өзүнүн жумушун кыла берет барып. Практика жүзүндө аткарыш кыйын муну. Аткарсаңар 200 балл алып ийесиңер да, көп окуучу 200 балл албайт, билесиңерби? Эмне үчүн? Себеби ушул нерселерди кылбайт алар. Кылбаган үчүн албайт да. Так. Текстти баары бир окуйсуңар дейт да, аягына чейин. Окуйсуңар. Текстти ортодо тексттерди окуйсуңар, баары бир окуйсуңар, бирок биринчи эмне кылыш керек экен? Суроону окуп чыгыш керек экен. Андан кийин, себеби орун алмашууда сумма өзгөрбөйт деп математикада айтылат. Бирок жашоодо орун алмаштырып койсоң, сумма өзгөрүп кала берет да. Мисал үчүн карагыла. Мен жумуртка кууруп жегим келип атат. Эмне кылам? Сковородканы алам. Сковородканы алгандан кийин мен эмне кылышым керек? Эң биринчи, от жагам дагы, анан май коюшум керек да. Май койгандан кийин анан жумуртканы чагып, анан эмне кылам? Бышырам, куурам. Бирок мен эмени ачтымбы, отту күйгүзүп, анан жумуртканы чагып туруп, аралаштырыптан үстүнө май коюп ийсем, жумуртка бышабы же эмне болот? Түшүндүңөр, жашоодо орун алмашууда сумма өзгөрүп кетет экен. Математикада өзгөрбөйт. Бирок жашоодо жана башка математикадан башка чөйрөлөрдө орун алмаштырсаңар сумма өзгөрөт. Ошондуктан силер окуу жана түшүнүү бөлүмүнөн жакшы результат, жыйынтык алгыңар келип атса, мына ушул менин тажрыйбаман алсаңар болот. Мен ОРТны 2005 жылы тапшыргам. 2017, 18, 19 жылы тапшыргам. 4 жолу тапшыргам. Окуучулардын арасынан алтын сертификатка чейин жетишкен окуучулар бар. Демек, бир аз тажрыйбам бар да, кандай кылыш керек экен. Анан чет элдик атайын окутуулардан, ошо окуу түшүнүү боюнча, бизде мисалы үчүн Кыргызстан боюнча мындай окутуулар жүргүзүлө бербейт, мисалы үчүн, бирок чет элде көп курстар бар да, ошолордон дагы окуп үйрөнүп, ошо жактан суроолордун түрлөрү мындай бөлүнө тургандарын үйрөнгөм да, полный. Анан аябай жакшы результат берет. Силер ошону аткарсаңар, Кудай буйрса, аябай жакшы жыйынтыктарга жетишесиңер. Так, канча балл алгансыз дейт, кызыгып аткандар бар окшойт да. 2017 жылы 195 болгон, 2018 жылы 198 болгон, 2019 жылы 209 балл болгон. То есть жылданан быйыл 2020 тапшырган жок. Окуучуларым болсо жылда мен тапшырам, анан окуучуларым менден баары жылда көп болот эле да. 195 алсам 202 балл алган, анан 198 алсам окуучум 210 балл алган, анан кийин 209 балл алсам 226 балл алып берди да, окуучулар өтүп кетип атат. Окуучулар дайыма жакшы тапшырат да. Мугалимден, устаттан шакирт өтөт дейт го. Так, жакшы. Дагы суроолор болсо бергиле. Азыр уже так, ар бир бөлүмгө канча балл берилет дейт да. Балдар ар бир бөлүмгө 40, орточо 48 баллдан эсептесеңер болот да. Математика биринчи бөлүмгө 48, экинчисине 48. Себеби бардык 150 суроо болот. Анан 245 балл берилет да. Ошондо 245-ти 150гө бөлсөңөр 1,66дан туура келип калат. Анан 30 суроого көбөйтсөңөр ошол 48 балл да. Так. Анан мындай дагы пикирлер бар, что кээ бир суроо татаал болсо көбүрөөк балл алат депчи. Андай эмес, өзү ЦОМОдон айтып атат мына. Эгерде суроо татаал болсо, кечке отура бербей, кийинкисине өткүлө. Себеби суроо жеңилби, татаалбы, бардыгына бирдей балл берилет деп турат. Ошондуктан силер эме кылбай, суроо татаал болсо дайыма аттап кетип, кийинки суроолорду чечишиңер керек да. Так. Так, агай, сиз өзүңүз офлайн курс өтөсүз дейт. Офлайн курста мен азыр өтпөй калдым, балдар. Онлайн форматта эле өтөм. Так.
биздин бирок борборго келип окусоңар, биздин дистанциондук онлайн курстардын баардыгы бесплатный белекке берилет да. То есть ошондо окуучулар офлайнда окуй берет, анан үйгө барып ошол дистанциондук курстардан видео сабактарды, тесттерди баягы жеке кабинетке кирип алып окуганга мүмкүнчүлүк болот. Так. Эң көп кайсы предметтен берилет дейт? Бул мындай да, биринчи математикага 60 суроо бөлүнгөн, анан сөздүк логикага 60 суроо, анан кыргыз тилдин грамматикасына 30 суроо берилген да. Ошондо ар бир 30 суроого 48 балдан да ошондо. Силер ушундай карашыңар керек. Аналогияга эмес, бардыгына бирдей эле берилет. Ошол 30 суроого 48 балл, кийинки бөлүм 30 суроо, ошондо 5 бөлүм болот да 30 суроодон. Колонкалар болот, бул жака 48 балл. Математиканын экинчи бөлүмү, бул жака 48 балл. Аналогия сүйлөм толуктоого 48 балл, окуу жана түшүнүүгө 48 балл, анан эне тилинин практикалык грамматикасы буга дагы 48 балл. Түшүндүңөр, ушундай болот. Алтын тамга алган окуучу каалаганга бюджетке өтө алабы дейт. Бюджетке бай алтын сертификат алсаңар, каалаганына бюджетке өтөсүңөр, анан ортону жалпы республикалык тестти жакшы тапшырышыңар керек. Алтын тамга ал өзүңөрдө эле калат да. Ошондуктан ортодон жакшы балл алышыңар керек балдар. Текстке ырастайт, чечмелейт дегенден айырмалан оңой жолу барбы дейт, варианттар окшош дейт. Муну балдар өзүнүн эмеси бар. Ушул чечмелейт, ырастайт деген сөздөрдү силер эме кылышыңар керек. Бул сөздөрдүн аныктамалары бар да. Сөздүктөрдөн карасаңар болот, кыргыз тилинин сөздүктө. Чечмелөө дегенде эмненин негизинде болуш керек, ырастайт дегенде эмненин негизинде болуш керек, өзүнүн аныктамалары бар, ошол жерден карасаңар болот. Так, кандай изложение жазыш керек айтып коесузбу дейт. Изложение балдар текстти аласыңар, любой эле бир китепти аласыңар, тарых китепти алгыла, ошол жакшы болот. Тарыхтан 2 баракты окугула дагы, жаап коюп, анан эсиңерде калганын жаза бересиңер. Анан биология, химиядан даярдангандар бар болсо, ошол китептерди да колдонсоңор боло берет. Ош шаарындагы адрес келечекте Корона центрдин 3-чү этажында. Химия боюнча сабак өтөсүз дейт, мугалимдерибиз бар, балдар азыр сабактарды даярдап атабыз. Химия боюнча ортого 10 жылдан ашык даярдап жүргөн өтө күчтүү мугалимибиз бар. Ошол эжекебиз өтүп берет. Кайсы китептерди окусак сөз байлыгыбыз өсөт дейт, Каалаган китепти окусаңар өсө берет балдар. Кыскасы китеп окуган окуучунун сөз байлыгы өсөт экен. Окубаган окуучуга салыштырмалуу өсөт. Кызыл аттестат алсак 20 балл кошулат дейт го, жалганбы дейт. Ооба, аттестатыңар мисалы үчүн ортодан. Силер ошо тесттен канча балл алсаңар, ошо сертификатка ошо балл эле жазылат. Кызыл аттестатка эчтеке балл кошпойт. Бирок мындай нюанстар бар да, мисалы үчүн айылда окуган окуучулардын сертификатынын өңү сары болот. Бишкек, Оштун шаарларынын окуучуларынын сертификаты кызыл болот. Анан башка Жалал-Абад, Талас, Нарын, Ысык көл, Балыкчы башка шаарлар, кичинекей шаарлардын окуучулары, шаардын өзүнүн окуучулары көк сертификатка ээ болот да. Анан жанагы бийик тоолуу жерде жайгашкан, бийик тоолуу жерде окуган окуучулардын сертификаттын өңү бир аз башкача болот, сиреневый бо ушул сыяктуу. Ошондо конкурска силер барганда Бишкектин окуучулары, мисалы үчүн кызыл сертификаттар өзүнчө сорттолот дагы. То есть кызыл сертификаттар алар өзүнчө конкурс, сары сертификаттар өзүнчө конкурс, анан көк сертификаттар ушундай да. То есть ушундай эме бар. Мисалы үчүн Бишкектин окуучусу менен мисалы шаар, Ош шаарларынын окуучусу менен алыстагы айылдын бир окуучусунун мындай балдары салыштырылбайт да, себеби чоң шаарлардагы мектептер күчтүү болот. Ошондуктан алардын сертификаттын өңү башка. Мына ушул жагында өзүнчө жеңилдиктер бар, мына ушул сыяктуу эле, бирок эч кандай балл кошулбайт. Канча балл алсаңар, ошол эле баллды аласыңар. Кайсы китептин даярданууну сунуштайт элеңиз дейт.
эң биринчи биздин мына дистанциондук курстарды даярдангыла мына ошол жерде аябай жакшы китептерди разбор кылганбыз. Андан сырткары орто боюнча кандай китептер болсо ошонун баардыгын окуй берсеңер боло берет балдар. Орто боюнча кайсы китеп бар болсо ошону окуй бергениңер жакшы да. Себеби баардыгы эле жакшы чыгып атат азыр, баардык эле китептер. Интенсивный онлайн курс болобу дейт. Интенсивный ушундай онлайн курс уюштурсакпы деп мен ойлоп аткам. Себеби интенсивный онлайн курс болгондо түз эфирде сабактарды өтөбүз дагы, анан дистанцион баягы видео сабактарга да доступ берсекпи депчи көрөбүз. Эгерде катышуучулар болсо ошондой өтсөкпү деп ойлоп атабыз. Ошондо шаардын окуучулары өтүп, так, буякта азыр жакшы бир суроо келди, көрөлүчү. Ошондо шаардын окуучулары өтүп кете береби окууга баллы тең болсо да, дейт. Жок, мисалы үчүн шаардын окуучуларына, мисалы үчүн шаардын окуучулары менен айылдын окуучулары бирге салыштырылбайт да. Шаардыкына да өзүнчө место берилет, айылдыкына да орун берилет, алар өз-өзүнчө конкурс болот да. Ошондо Бишкектики мисалы үчүн 180 балл алып, анан айылдыкы 100-160 балл болуп турса, айылдыкы баары бир мындай айылдыкына кичине көбүрөөк көңүл берилет да. Анан бирок Бишкек эме деп өзлөрүнүн мындай көп категориялары бар, өзлөрүнүн критерийлери. Бирок сөзсүз айылдын окуучуларына мындай артыкчылык берилет да. Ошондуктан айылдык экенин билиш үчүн атайын светин сары кылып коюшкан. Артыкчылык берилгендиги үчүнчү. Себеби сары кылып койбосо билбей калат да. Айылдагы окуучуларга балл кошуп берилеби дейт. Мына мен эмнени айтып атам азыр? Айылдын балл кошулуп берилбейт, өңү башкача болот деп атабыз, өңү башкача болот. Сары болот айылдын окуучуларыныкы. Шаарлар, чоң шаардыкы Бишкек Оштуку кызыл болот. Калган шаарлардыкы көк болот. Сертификаттын өңү. Анан ошондо окуучулардыкы ошол түсүнө карата анан конкурс болот да. Ортого кантип туура даярданса болот дейт балдар. Ортого мына атайын мына мен түз эфир өткөрүп атам, өзүмдүн ошо тажрыйбаларыман бөлүшүп. Ошо мен айтып аткан нерселерди кылсаңар, туура даярданасың. Мисалы үчүн мен бүгүнкү сабакта эмнени көрсөтүп атам? Окуу жана түшүнүүнү эмне кылыш керек? Кантип туура тапшырыш керек? Мына айтып атам, биринчи эмне кылыш керек дедик? Биринчи 200 сөз ылдамдыкка жеткиребиз, экинчиси эске тутууну өнүктүрөбүз. Ушул экөөнү кылгыла деп атам. Изложение 30ду жазгыла деп атам. Демек 30 изложение жазгыла мына. Мына силерге жооп. Бирок силер муну баары бир кылбайсыңар дагы эле эмне кыласыңар? Дагы жеңил жолун издейсиңер да. Көбүнчө адамдын өзүнүн табияты ушундай да. Ой, айтып атсаң, 2-ге 2-ни кошсоң 4 болот, кош деп атсаң, кошкусу келбей эле сразу эле 4-тү бергиле. Мисалы үчүн адам өзү ушундай болот да. Бардыгыбыз ушундайбыз. Мен дагы, силер дагы. Бирок биз эмне кылышыбыз керек? Мындай эмгектенгенди үйрөнүшүбүз керек. Өтө жеңил мындай таблеткаларды издебешибиз керек. Эмгек аркылуу гана келет да. Отурасың күнүнө 10 сааттан окуп даярдангыла балдар. 5 саат математика, 5 саат логикага, андан кийин 5 саат дагы ошондой 15 саат отуруп күнүнө даярданыш керек. Азыр ошо даярдана турган убагыңар. Мына кече күнү эмне болду эле? Сентябрь келген. Бүгүн азыр уже жаңы жыл болуп атат. Анан эртең уже май келет. Эртең уже орто тапшырып калыш керек болуп калат. Ошондуктан убакытты аябай өтөт көрдүңөр, Так, жакшы, бардыгынан да так, карантинден ортого даярдайсыз оффлайн форматта дейт, Оффлайн форматта даярдыктар азыр деле болуп атат, балдар, атайын баягы эрежелерди сактоо менен болуп атат. Мектептер ошол Кудай буйрса жаңы жылдан ачылып калат деп атат, Так, дагы суроолоруңарды бергиле. Сабак бүттү балдар, суроолоруңарды бергиле. Мен азыр айта турган нерселердин бардыгын айттым мына. Ушул могул нерселерди мына көргүлө, эң негизгиси. Анан бүгүн текстти мен атайын көрсөтпөдүм. Бүгүнкүгө мен ушул маалыматты кененирээк жеткирейин деп, анан атайын буйрса эртеңкилерге да убакыт белгилеп, ошо бир текстти, ушул мисал катары карап туруп текстти бир талдап көрсөтпү деп атам да. Ушул жакшы болот аябай. Так, дагы суроолор келип атат, сурагыла. Ылдам окуу курсу аягына чыкты беле дейт. Ооба, аягына чыккан, бүткөн. Ал октябрда эле бүтүп калган.
Мына жакшы суроо берип атат. Мына жаңы нерсени үйрөнүш үчүн 5 саат жетиштүү дешет го дейт. Жок, саат эмес балдар. Жаңы нерсени үйрөнүш үчүн 5 саат эмес, бир жолу көргөндө жаңы нерсени 2% маалымат мээге кирет да балдар. Ошондо жаңы нерсени мээге киргизиш үчүн силер 25 жолу кайталашыңар керек. 50% мээге киргизиш үчүн. Демек азыр мен могу видеону айттым да, силер бардыгыңар түшүнүктүү эле сезилип атат, бирок мен записти жөнөтсөм, ошол записти дагы минимум 25 жолу көрүшүңөр керек да. Ошол түшүнүш үчүн. Эми ошол толугу менен эмес, мисалы үчүн ошол айтылып аткан жер кайсы маалыматты сиңиргиңер келсе, ошону 25 жолу көрүшүңөр керек. 100% үйрөнөм десеңер, ошо теманы 50 жолу кайталаш керек. 50 жолу. Ошондо мээге кирет. Түшүндүңөрбү? 25 жолу кайталагыла дегенде, буга деле окуучулардын, көп адамдардын духу жетпейт да, башкача айтканда, чыдабайт. 2 жолу кайталаса ошону көп көрөт да окуучуларчы азыр. Силер ошондой мындай калыпта, мындай ошентип ойлоп калдыңар да көбүңөрчү. Мындай 2 жолу эле кайталаса эле билип калыш керек депчи, андай болбойт балдар. Көрдүңөрбү? Минимум 25 жолу кайталасаңар 50% кирет мына. Аябай жакшы суроо бердиңер мына. Так. Записти ошол силерге ссылка кайсы жерге келсе, запись дагы ошол жерге келет балдар. Цоомонун өзүнө барып даярданган оңдойт. Цоомо өзү даярдабайт. Бирок Цоомо жазында өзү пробный тест алат Бишкектенчи. Бишкекке барып, ошо тесттерин тапшырып көрсөңөр болот. 450 сом, 500 сом ушундай болот. Өзлөрүнүн жанагы окуучулардан алып жүргөн тесттерин берет. Ошону тапшырып, күчүңөрдү сынап билип алсаңар болот да. Так, жакшы. 450 сом дейт да. Ал ошол пробный тест. Так, жакшы. Дагы суроолоруңардан бергиле. Убактыбыз дагы бар. Дагы бир 5-10 мүнөт, 5 мүнөттөй суроолорго жооп берсек. Так, агай, математика, кыргыз тили, химия, биология баары тең даярданып алып кетсе жакшыбы же бир-бирденби дейт. Эми азыр балдар, силерде башка жол жок да. Мисалы үчүн азыр 9 класс же 10 класс болсоңор, анда бирден даярдансаңар болот эле да. Азыр эми өзү канча убакыт калды? Январь, февраль, март, апрель, май. Майдын ортосуна чейин болсо, 5 ай убакыт бар да. Бардыгын даярданышыңар керек азыр. Ошондо эми математика, кыргыз тили, ошо логикасы менен даярданасыңар, анан медке тапшыра турган болсоң, химия, биология 4 сабак. Анан башка предметине карап, толук убактыңарды бөлүштүрүп, бардыгын тең даярданышыңар керек. Так, сынак, тест алабыз балдар, жөнөтөбүз. Бир күндү белгилейли, ошол күнү алалы. Цоомонун китептерин кайдан алсам болот дейт, айылдамын, таппай атам дейт. Балдар, Цоомонун китеби эме болот. Айылда болсоңор таппайсыңар, айылда жок ал. Бишкекте Цоомонун өзү жана сайтына киргиле, testing.kg. Ошо сайтына кирсеңер, китептерин распродажа 50 сомдон сатып аткан, мындай бир тест китептер кичинекей. Бишкектен тааныштарыңар болсо, алдырып салдырып ийсеңер болот да. Ошондой жолдор бар. Анан жакынкы шаарларга барып, китепканалардан издегиле, анан эмелерде бар. Китепкана дебедимби, жана китеп саткан жерлер, анан канцелярский саткан жерлерде, ошо жерлерде болуп калат да. Эми Кудай буйрса алып келишсе керек. Манас университетине тапшырсам кайсы сабактарды жакшы окуш керек дейт. Манас университетине 2 жол аркылуу тапшырасыңар. Биринчиси ОРТ аркылуу, экинчиси эгерде спортсмен же аябай мындай эме болсоңор, активный болсоңор, Кыргызстанда биринчи место алып жүргөн болсоңор, мындай конкурстардан, анда ошол аркылуу өтсөңөр болот. Анан үчүнчүсү өзүнүн тести бар. Өзүнүн тести бул бардык сабактар боюнча алынат балдар. Баягы НЦТнын китептери менен даярданасыңар. Математика менен кыргыз тили боюнча көп суроо келет, анан башка предметтерден 10дон суроо келет, бардык предмет боюнча. Так, сиз кайсы жерде даярдайсыз дейт. Мен мына ошо онлайн форматта дистанциондук курстар
Негизи биздин окуу борбор Жалал Абад Ошто бар, бирок мен ал окуу борборлордо сабак бербейм. Мен ошо дистанциондук форматта даярдайм. Так, Манас университетине канча балл болуш керек өтүш үчүн дейт. Манас университетине балдар быйыл факультетине жараша өтөсүңөр, бирок конкурс көп окуучу келет да, ал жакачы аябай көп окуучу келип тапшырат. Анан ошондо силер ошол бир 100 канча десем бир 130 балдан өйдө өтүүгө мүмкүнчүлүк бар. Бирок каалаган факультетке эмес. Мисалы үчүн 130 балл болсо дагы мындай эл көп тапшырбаган факультеттерине өтүп каласыңар да, ошол сыяктуу. Анан баягыдай белгилүү факультеттерге өтүш үчүн менеджмент, анан журналистика, пиар дагы ушундай факультеттер, аларга көбүрөөк балл алыш керек да, 170тен жогору алыш керек. Бирок 150, 140 ушу балдар менен өтсө болот да. Быйыл канча балл менен ошо бир 140тан баштап өттү окшойт, ушундай болду да. Химия мугалими менен кантип байланышабыз дейт, ошо мен аркылуу эле байланыша берсеңер болот. Бардык мугалимдер менен байланыштырам. Так, ага эски тутумду жакшыртуу үчүн сол кол менен жазуу туурабы дейт. Сол кол менен жазганда жанагы оң жарым шаар активдештет дагы, жана ой жүгүртүүңөр тездейт да, ошол жагы бар. Эски тутум жакшыртыш үчүн жана изложение жазышыңар керек. Так. Ар бир бөлүккө 48 баллдан берилет дедиңиз дейт. Бирок айдан сурасам, ЦОМО өзү билет деди дейт. Ооба, мен ойман чыгарып айткан жокмун да, бул 48 баллды. ЦОМО как раз өзү брошюра таратат жыл сайын. Силерге эми майда келет алчы. Ал брошюраны да майда берет. Азыр берсе жакшы болмок да. Анан ошол брошюрада жазылып турат. Суроо татаал болсо кийинкиге өткүлө убакыт коротпой, татаалбы, жеңилби, бардыгына бирдей балл берилет деп айтылып турат да. 48 балл берилет деген жок, бирок бирдей балл берилет деп турат. Ошонун негизинде эле биз эсептеп чыгарып койдук да. 150 суроо болсо 245 балл берилсе, 245ти 150гө бөлсөң бирдей балл чыгып калат да. Анан ар бир 1,66 балл чыгат дагы, анан 30 суроо болсо ошо көбөйтүп койсоң 48 балл болуп чыгып калат балдар. Аутса дагы алтын тамганы карайбы дейт. Алтын тамганы негизи университеттер карабайт деле. Баягы алтын сертификат бар го, ошону карайт да. Алтын сертификат, алтын тамга ал башка, алтын сертификат ал башка. Алтын тамганы мектепти баягы отличниктер ошолор алат. Алтын сертификатты ортону ошол 220дан жогору балл алгандар алат да. Котормочуга тапшырсаң бюджет жокпу дейт. Бюджет бар, балдар, бар. Так, агай кейбир пробный тесттер тапшырганда процент менен чыгарып берип коет экен го, аны кантип чыгарабыз дейт. Процентти эсептегенди билсеңер чыгарып алсаңар болот. Ошондо бир бөлүмүнө 48 балл берилип атса, ошо процент менен пропорция кылыш керек да аны. Кыргыз КГМА 180 баллдан аз болсо кабыл алабы дейт. Негизги тест 180 болуш керек дагы, анан пробныйларыңар, предметтик тесттер 100дөн болуш керек, ошондо 480 балл, 380 балл болуп калат. Ошондо анан Кудай буйрса өтөсүңөр да. Андан аз болуп калса, уже өтө албайт окуучулар, себеби элдин баары ошо жакка барып атпайбы? Баары барып алса, анан конкурс жогору болуп кетип атат да. Ошон үчүн. Так, жакшы. Пока болду анда бүгүнчө. Суроолоруңар деле болду окшойт, Бюджеттер балдар, Медакадемия бардык университеттерде бюджет бар. Бюджеттик орундар өтө көп. Так. Бюджетти ошо Кыргызстан бир жылына 5000 место бөлөт. Анан ошол кайсы кесиптер керек болсо, ошого жараша өзүлөрү бөлүштүрөт да. Кээ бир кесиптерге көп, кээ бир кесиптерге аз болот. Так, макул, жакшы. Болду анда пока балдар, бүгүнчө ошол.
жыйынтыктайлы. Дагы уюштурам буюрса ушул окуу жана түшүнүү уланысынан ушул жолугушууну мен силерге записти жөнөтүп коем. Саламатта тургула.